Иликтөөчү журналисттер депутат Надира Нарматованын Матраимовдор менен байланышын таап чыкты. Райымбек Матраимов жөнүндө жала жаккандын өзү мындай туура келбейт да. Нарматовага Ош шаарындагы Россиянын консулдугунун имараты таандык экендиги буга чейин ачыкталган. Консулдук аны 2009 жылдан бери ижарага алар белгилүү болгон. Бүгүнкү чыгарылышта чуулгандуу билдирүүлөрү жана демилгелери менен белгилүү болгон депутат Айымдын дагы бир бизнеси тууралуу айтып беребиз. Мындан 8 жыл мурда журналисттер Надира Нарматованын декларациясына көз чаптырып, анын айлыгына караганда имараттарды ижарага берүүдөн тапкан кирешеси 7,5 эсе көп экенин жазып чыгышкан. Ал кезде спикерлердин орун басары болгон Нарматова декларациясында 4 имараты бар экенин көрсөтүп, жылына 6,5 миллион сом киреше табарын белгилеген. Бирок андан кийинки тапшырган декларациясында депутат кирешесинин суммасын 0 деп жазып берген. Журналисттер Нарматованын наамында 4 унаа бар экенин аныктап чыгышкан. Ал эми декларацияда болсо бир гана унаа көрсөтүлгөн. Белгилей кетсек, депутат Айымдын 2 идентификациялык номери бар. Бири Ошто, бири Бишкекте катталган. Мыйзамга ылайык ар бир адамга бир гана салык төлөөчүнүн идентификациялык номери берилет. Журналисттер буга чейин эл өкүлүнүн 2 номерине 4 унаа катталганын таап чыгышкан. Кийинчерээк Нарматова мүлктөрү тууралуу маалыматты такыр эле ачыкка чыгаргысы келбегенин билдирген. Азыр биз бул мыйзамды колдоп кое турган болсок, алар блогерлер, журналисттер алардын аркасынан чукулай албагыла ошондо. Бул Ош шаарындагы Курманжандатка 180 дареги боюнча жайгашкан Элдос соода борбору. Айтмакчы, Надира Нарматованын небересинин аты дагы Элдос. Google карта тиркемесиндеги сүрөттө соода борборунда кеңселер ижарага берилери тууралуу жарнама илинген жана анда 2 номер көрсөтүлгөн. Бул номерлерди GetContact тиркемеси аркылуу текшергенде экөө тең Надира Нарматовага таандык деп чыгат. Курманжандатка 180 дареги боюнча учурда бир нече компания, Памируна жолдор башкармалыгы жана Ош шаарынын иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү бирикмеси каттоодон өткөн. Юстиция министрлигинин маалыматына ылайык, атталган уюмдардын ичинен Аванта Спец, Мега Тур ЛТД, Медер Круиз, Медер Тур компаниялары жана Гүлнур кредиттик союзу бүгүнкү күндө ишмердүүлүгүн токтотушкан. Ал эми Элдос микрокредиттик агенттигинде Нарматова өзү негиздөөчү болуп катталган. Агенттиктин директору катары Борубай Эгембердиев көрсөтүлгөн. Компаниянын байланыш телефону GetContact тиркемесинен Нарматованын ысымын чыгарып берди. Ал эми насыя берүү менен алектенген Меримбек ламбарды, күйүүчү майлоочу майларды, техникалык майларды дөңүнөн сатуу менен алектенген Меримбек жоопкерчилиги чектелген коому жана Меримбек атындагы кайрымдуулук фонду Нарматованын келинине катталган. Акынбек кызы Гүлшайыр депутаттын уулу Мухамбек Нурдиновдун жубайы болот. GetContact тиркемеси анын номерин Гүлшайыр соцфонд деп көрсөтүп берет. Жыйынтыктап айтканда, эл өкүлү имаратын ижарага берип, микрокредиттик компанияны иштетери белгилүү болду. Биз Надира Нарматова менен байланышып ижарага берилген кеңселердин баасын сураганда, ал бош орун калбаганын айтты. Негизи, жогорку кеңештин депутатына бизнес менен алектенүүгө мыйзам жол бербейт. Мындан тышкары, салык төлөөчүнүн идентификациялык номеринен экөө болгону дагы суроо жаратат.